Күндүн суукташы менен өлкө аймагында көмүргө болгон суроо талап күн санап өсүүдө. Жада калса айрым жерлерде көмүр тартыштыгы жаралып, учурда бул маселе күн тартибинде турган жагы. Балыкчы шаарында калкты көмүр менен камсыз кылуу максатында атайын база түзүлүп, мамлекет коюп берген 5100 сом өлчөмүндө арзан баада сатылып жаткан учуру. Баа монополияга каршы мамлекеттик агенттиги тарабынан баанын жеткиликтүүлүгү болушу максатында коюлган. Топ базанын ачылган максаты антимонополия коюп берген баа менен элге арзан көмүр сатуу максаты ошол да. Анан ушул күнгө чейин 21-сентябрда ачылганбыз биз. Ушул убакка чейин 6,5 миң тонна реализация кылып бердик балыкчынын тургундарына. Эми Кудайым буйрса мунун аркысы көмүр кенен болот деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Мэр тараптагы болгон күч аракетин жумшап атат. Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги дагы болгон күч аракетин жумшап атат. Кыргыз көмүр элге, калкка көмүр жеткирүү боюнча. Карапайым калк үчүн уюшулган көмүр базасында жергиликтүүлөр күн сайын келип, кезек-кезеги менен алып жаткандары маалым. Азыркы тапта базага кара кечиден күнүнө 10 КАМАЗдын тегерегинде көмүр тартылып келүүдө. Эгерде көмүр тартыштыгы жаралса, ар бир кардарга 1 тоннадан гана сатылмакчы. Топ база момундай болуп, бизге арзан баада көмүр берип атат. 5100дөн, а башка жакта 5800 болуп атат. Муну очередь менен алып атабыз, 1 тоннадан 5 тоннага чейин. Азыр 4 машина келди. Эртең менен бирөө эле болчу, ошону аябай чыйпылдап канчабызга жетет деп эсептеп ийгенбиз тоннасынчы. Анан эми андан кийин үчөө мына сразу кирди, эми дагы келет го, келсе деп ойлоп атабыз. Келсе жетишебиз буйрса алып. Эске сала кетсек, бул сыяктуу көмүр базалары облустун айрым жерлеринде атайын уюштурулган. Максаты калкты арзан көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Себеби биринчи жааган кардын кесепети менен бул чөлкөмдө да көмүр тартыштыгы жаралып, калк арасында суроо талап күчөп, бир топ ыңгайсыздыктар жаралган. Учурда көмүрдүн үзгүлтүксүз келиши менен бул маселе чечилгени маалым болду. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.